жаңы салынып жаткан Ак үйдүн атын башкача атоону президент демилгелеп коомдук талкууга жиберип атат да. Сизде кандай идея, кандай сунуш бар? Мен ойлойм аны ошол мурунку эле эч кандай аттын бериши жок, ал жерге кажети жок. Биз заманбап мамлекетпиз, ошого жараша эле Ак үй деп аталып жүрөбү, Ак үй деп эле атала бериш керек. Же болбосо президенттин резиденция дейби, же кандай ошондой официалдуу кандай болсо ошондой эле болуш керек да. Башкача ат берүүнүн кажети жок. Башкача берүүнүн кажети жок. Хан Ордо деген, Ак Ордо дагы бирдеке деген ал. Эми ар ким айтса боло берет, демократия эмеспи? Но менин оюмча официалдуу эменин официалдуу жанагы багыттын алкагында эле коюш керек деп ойлойм. Эми жаңы ат берүү боюнча мисалы үчүн казактарда менин билишимче Ак Орда десе керек. Ар кайсы жерде ар кандай ат алыш. Эми атын коомчулукка мамлекет башчы сунуш киргизиптир, ошонун жыйынтыгы менен чечимдер чыгат. Сизде кандай сунуш бар? Мен чынын айтсам бул боюнча ойлонуп көрбөптүрмүн. Бул маселе тарыхый символикалык нерсеге ээ болушу керек го. Буну мынтип туруп эле сиз суроо узаткандан сразу айтып коюш мүмкүн эмес го. Бул деле бул баягы ата болгондойн, балалуу болгондойн же кыздуу болгондойн өзгөчө терең ойлонуп, түбөлүктө кала тургандай ой сала турган нерсе да. Сразу жооп бериш мен үчүн кыйын го дейм азыр. Көп деле өзгөчөлүк болуп кетпейт деп ойлойм мен. Эми бул кыргыз мамлекетинин, кыргыз эгемендүү кыргыз мамлекетинин жогорку кеңеши отурат азыр бул жерде, туурабы? Мисалы биз ушуну мисалы жогорку кеңеш, өкмөт үйү, анан тиги ордо, бул ордо дебей эле ошондой эле так жазып койсо жакшы болот го деп ойлойм. Аны деле өзүнчө баягы мындай талкууга ала берүүнүн кажети жок. Андан эч кандай өзгөрүү болбойт го. Азыр өзүңүздөр көргөндөй президентибиздин бул айкөлдүгү. Мына азыр ушул Ак үйдүн атын өзгөртөлү деп аткан жок. Жаңы курулган имаратка жаңы ат коелу деп эл менен бөлүшүп атат да. Бул эч ким андай мынчалык жанагындай айкөлдүгү барган эмес. Азыр биздин президентибиздин дагы ушу жана эл менен бөлүшүп, эл менен элдин үнүн угайынчы дегендигин бир жагы ушул жак болуп атат. Кудай буюрса эми элдерден бир жакшы сунуштар түшүп калган болсо, ошолордон карап көрүп туруп, эксперттер болот. Бардыгы ушу жанагы талдап көрүп туруп, анан кийин ошол биздин жаңы курулган имаратыбыз дагы ушу элге кызмат кылсын деп туруп бир жакшы ат коюлган болсо, бул өтө жакшы. Сизде кандай сунуш бар? Сизде кандай ат? Менде жанагындай эч кандай азыр мындай ойлонбоп турмун деле, но бирок эми ойлонуштуруп көрүп анан кийин сунушубуз болсо биз кат түрүндө беребиз деп коебуз.